Билесизби, эмне үчүн Аллах Таала обо энени адам ата уктап жатканда жараткан? Эркектердин табиятында кайсыл бир нерсе анын дене мүчөсүн оорутса, аны жаман көрүп калуу сезими бар. Ал эми аялдарда тескерисинче, анын жанын ооруткан нерсени жакшы көрүп, мээрими күчөйт. Ошондуктан Аллах Таала адам ата уктап жаткан мезгилинде анын кабыргасынан обо энени жараткан. Адам ата ойго болсо катуу оорудан улам аялды жаман көрүп калмак. Аялдар болсо төрөгөн кезде ойго болушат. Төрөт учурунда алар оорунун ачуу даамын татышат. Өлүм көзүнө көрүнөт. Ошону менен бирге баласына болгон мээрими жана сүйүүсү күчөй берет. Обо энебизди Аллах Таала жүрөктү курчап турган ийри кабыргадан жараткан. Бул анын келечекте жүрөк менен иштешчү кесип ээси болоорун айтып турат. Демек, аял заты ар дайым жүрөккө жакын болот. Ал сүймөнчү кыз, сүйкүмдүү жар, мээримдүү эне. Ал эми адам ата топурактан жаратылган. Анын кесиби куруучу, дыйкан, темир же жыгач уста жана башка ушул сыяктуу. Ошондуктан аял заты да, эркек да өз табиятына ылайыктуу кесиптерди аткаруусу керек. Эгер эркек аялдын, аял эркектин ишин кылса, сөзсүз түрдө жашоодо кыйынчылык болот. Обо энебиз жаратылган кабырга ийри болгон. Демек, аялдар бой көтөрүп, эркектерден өзүн жогору койбоого аракет кылуусу керек. Ал эми эркектер болсо, аларды түздөгөнгө аракет кылбоосу керек. Антпесе, хадисте айтылгандай, аны сындырып алуусу толук мүмкүн. Мынакей, урматтуу мусулман бир туугандар, аял аялдай болуусу керек. Ал эми эркек эркектей болуусу керек.